Коронавируска каршы штабтын 19 августка карата берген маалыматына ылайык Кыргызстанда 249 адамдан вирус жуктуруп алгандыгы лабораториялык жактан тастыкталды. Акыркы суткада 498 киши илдеттен айыгып чыкты. 6 адам ооруканада көз жумду. Ушуну менен былтыр март айынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 173.186 адам болду. Оорудан 164.842 киши сакайды. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 2468 адамга жетти. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1744 бейтап, амбулатордук түрдө 2714 адам дарыланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 19-21 августта Ысык Көл облусунда жумушчу сапары менен болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отурумун өткөрүүгө байланыштуу эл аралык мүнөздөгү иш-чараларга катышат. Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдиктин катышуучу өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушуп, биримдик алкагында кызматташтык маселелери жана интеграция чараларын тереңдетүү боюнча пикир алмашат. Андан кийин президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусу боюнча жумушчу сапарын баштап, ал жакта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чараларга, ошондой эле өндүрүштүк жана өнөр жайлардын ишмердүүлүгү менен таанышат. Белгилей кетсек, 19-20 августта Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отуруму өтөт. 18 августта Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл алуу аяктады. Келип түшкөн документтердин шайкештигин текшергенден кийин аймактык шайлоо комиссиялары Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоо боюнча чечим кабыл алат. БШК тараткан маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын мэрлик кызматына көпчүлүк коалициянын сунушу менен Айбек Жунушалиев талапкерлигин көрсөткөн. Ош шаарында болсо азыркы мэрдин милдетин аткарып жаткан Алмаз Мамбетов мэрликке талапкер болуу арызын жазды. Ал эми Токмок шаарынын мэрлигине 2 талапкер көрсөтүлдү. Алардын бири Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаевди шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы сунуш кылса, Азчылык Кубатбек уулу Азаттын талапкерлигин көрсөткөн. Эске салсак, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында мэрди шайлоо 26 августка дайындалган.